Мен буга чейин адамдын өзүн сүйүүсү, өзүн баалоосу, өзүңдү сыйла деген түшүнүктөрдү сырттан эле укчумун. Андан кийин өзүнүн өлтүрүүчү куштардан да окудум. Бирок тереңирээк бул түшүнүктүн маңызын аңдап жетпептирмин. Адам канткенде өзүн сүйөт, өзүн баалайт, өзүн сыйлайт деген түшүндөгөм. Жакшы тамак же, өзүңө жаккан нерсени кыл деген ой менен чектелип калыптырмын. Бирок кечээ күнү мен катуу грипп болуп башым ооруп, анан бир эски музыкаларды угуп отурганымда дагы өзүмдүн кыз кезимдеги, жаштык кезимдеги, окуучу кезимдеги ырларды угуп, өмүрүмдүн өтүп баратканына бир чети өкүнсөм, кейисем, бир чети ушунчалык убакыттын тез учканына маани бердим. Көрсө биз жашоодо бала деп, тиричилик, үй жумуш, күйөөлөрдүн көңүлү деп ушинтип алып урушуп аракет кылгандарыбыздын баары эч нерсеге сыйбай калат экен. Качан өзүмдү жакшы көргөндө мен эмнени түшүндүм, мен эмнеге ишендим. Биринчи жашоодо өзүң гана керек экениңди, өзүң гана баалуу экениңди, качан өзүң толук